коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыска убакытка эмгек өргүүгө чыгып чет өлкөгө учуп кетти. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Камчыбек Ташиев чет өлкөдөн ден соолугун калыбына келтирип, жакынкы күндөрү кайра ишке киришет. УКМКнын маалымат кызматы жетекчи кайсы өлкөгө кеткенин тактаган жок. Эскерте кетсек, 2020-жылдын ноябрь айында Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага түшкөн. Ал эми 2021-жылдын февраль айында Германияда жүрөгүнө операция жасалган. Булак Спутник KG. Алымкадыр Бейшеналиев. Депутаттар мени жинди деген сайын менин аброюм жогорулайт. Алымкадыр Бейшеналиев 7 каналга берген маегинде ага карата айтылган депутаттардын сын пикирлерине комментарий берди. Белгилей кетсек, буга чейин Аида Касымалиева коңшу Казакстан менен Өзбекстанда 5-6 миллион адам вакцина алып бүттү. Силер ошондой жумушту аткарган жоксуңар. Министр Аконит деп канча адамдын башын айлантты. Эми Аконитовой министрге карабастан эмдөөдөн өтөбүз деп калганда вакцина жок. Мээсинен айнып калган министриңер ушул жерге келип жооп берсин. Же жумуштан кетсин. Медицина кызматкерлери кантип чыдап отурасыңар? Силер кесипкөйсүңөргө айтпайсыңарбы деп билдирген. Бирок Алымкадыр Бейшеналиев өзү бул сын пикирлерди олуттуу кабыл албай, депутаттар аны канчалык көп сындаса, анын эл арасындагы аброю ошончолук жогорулай турганын айтты. Биз Кыргызстанда жашап жатканыбызга сүйүнүшүбүз керек. Анткени бул жерде бардык нерсени айтууга болот. Сөз эркиндиги күч. Элдер кандай гана сөздөрдү айтышпайт. Президенттен баштап министрге чейин каалаган нерсесин айтышат. Бардык депутаттар мага каймана аттарды коюшту. Депутаттар мен жөнүндө айтып жатканда менин аброюм гана көтөрүлөт. Эл ойлосо керек, бул жинде кантип министр болуп дайындалган деп. 30 жылдан бери талкаланган саламаттыкты сактоо тармагын 2 айдын ичинде калыбына келтирдим. Дарыгерлер эстерге кайтып келгендей болуп калдык дешти. Менин реформамдан кийин башкы дарыгер баарына жоопту. Буга чейин 5 жооптуу болгон жана алардын бири дагы жоопкерчилигин так аткарбай качып турушкан. Бейтаптар ооруканаларга кире албай калышкан. Эми азыр андай көрүнүштөр жок. Менин командам күн сайын иштеп, башы менен баарына жооп берет деп белгиледи Бейшеналиев. Булак Назар News KG. Нуржан Шайылдабекова кайрадан БШКнын төрайымы болуп тандалды. Нуржан Шайылдабекова кайрадан Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп тандалды. Бул тууралуу БШКнын жыйынында маалым болду. Белгилей кетсек, ушул жумада БШКнын жаңы курамы түзүлдү. Көпчүлүк добуш менен Шайылдабекова төрайым болуп, ага комиссиянын 11 мүчөсү макул, бирөө каршы деген добуш берген. Белгилей кетсек, Шайылдабекова БШКга буга чейин да төрайым болчу. Аталган кызматты ал 5 жылдан бери башкарып, бир нече шайлоону өткөргөн. БШКнын жетекчилигине президент 5, жогорку кеңеш 5 талапкерди көрсөткөн. Президенттик квота менен сунушталган талапкерлер Нуржан Шайылдабекова, Марс Наспеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Койчукеев, Акбалык Жумалиева, Айдана Жупуева. Ал эми жогорку кеңеш сунуштаган талапкерлер Узарбек Жылкыбаев, Акылбек Эшимов, Кайрат Маматов, Тынчтык Шайназаров, Абдыжапар Бекматов, Искендер Гайыпкулов. Булак Спутник KG. УКМК депутат Жанар Акаевди суракка чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 2-июлда Аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты эл өкүлү Азаттыкка ырастап чакырууну УКМК жибергенин, бирок суракка Аскер прокуратурасына барышы керектигин айтышканын билдирди. Мага чакырууну УКМКдан жиберишкен. Мен учурда шаарда болбогонума байланыштуу суракты 7-июлга жолдорушты. Азырынча кайсы иш боюнча чакырылып жатканымды ачык айтышкан жок. Кумтөр иши боюнча окшойт деп болгулоп турам деди. Кумтөр иши боюнча тагыраагы 2017-жылы кабыл алынган суу кодекс тууралуу мыйзам боюнча 1-июлда дагы бир депутат Рыскелди Момбеков Аскер прокуратурасына сурак берген. Ага чейин ушул эле иш боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да суралган. Булак Азаттык.